بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly apalar, ejeler, jengeler, qarindaşlar, barыңыздардан Аллах Таалам разы болсын. Барыңыздардан алтындай вақытыңыздарды қоротып, таштап келген қадамыңыздарға біз есептеп бүт алғыс сауаптар жазылсын. Сұхбатқа, сабаққа, намазға, талимге, ата-энеге қызмат қылуда ташталған қадамыңыздарды Аллах Таалам бұл дүйнөдө да, ахиретте тозақ үстіне тартылған қылыштан құрч, қылдан ичке, қыл көпіректі де ешқашан тайғылтпасын. Насаат айтып, кеңеш беріп, сылық болып, сұлу сөйлеген, Құран оқыған, тасбих айтып, зикір қылған тілдеріңіздерді Аллах Таалам бұл дүйнөдө, өлөрүбүздө да, мүрзө ичинде де, қияматта Аллахтың алдына барып, сұрақ сауалда тұрғанымызды ешқашан жаңылтпасын. Аллах Таалам баштаған ішімізде игілікті қылсын. Ушул самалыққа салым қошқандардың барынан Аллах Таалам өзің разы болған, игілік берген, береке берген. Барыңыздан Аллахым разы болсын. Талас областы бойынша пайғамбарға жазылған хаттың саны елге салыштырмалы өте аз. Чындап аз. Бірақ эми жоқтан көрө жогору. Жок эмес бар. Ел арасында пайғамбарды көксөп, кусаланып, сагынып сүйгөндөр жок эмес экен да, бар экен. Ушунусуна шүгүр. Ооба, ушунусуна Кудайга шүгүр деш керек. Ошол 80 жазылған хаттың ээси 80 адам, балким 80 емес 160 китеп окуган чыгар. Экиден китеп окулганда. Хат жазыш үчүн сөз түрдө пайгамбар менен таанышты, кантип жазсам деди, эмне кылсам деди, кандай таризде. Айтор жүрөгүнүн түпкүрүнөн пайгамбарга болгон сагынычын кагаз бетине түшүргөнгө аракет кылды да. Бул Самалы Ош областында башталган. Ошол алгачкы Ош областында, Ош шаарында башталган учурда негизги демөөрчүлөрдүн бири болгон карындашыбыз азыр ат аратып ушул Талас жергесинде. Сиздерди зыярат кылып, сиздерге жардам колун сунуп, бир аз белек бечкектерин ала келген. Дал ушул Самалык, андан кийин Кара Суу районунда, андан кийин Окут районунда, андан кийин Чоңлай районунда. Чоңлай районунда болгон учурда сиздерден атайын бир 2-3 өкүл барган, тагыраак ошол Өмүрзак устазыбыздын келинчеги бир канча шакирттер менен барып келген. Бүгүн ушул пайгамбарга кат аттуу Самалыгыбыз Талас жергесинде. Мен дайым айтып келем го, муну мен эмес, бардык менден башка кадыр барктуу улуу даңазалуу устаздар айтып келген, дагы айтылы бермекчи. Пайгамбарды сүйүү бул 4 нерсе менен негизделет. Эң алгачкысы ал пайгамбардын өмүр баянын окуу. Пайгамбардын өмүр баяны жазылган китептердин көпчүлүгү азыр кыргыз тилине которулду. Бир эле вариант эмес, бир канча вариантын окуш керек. Пайгамбардын өмүр баяны жана башка ушундай наамдар менен которулган китептер бар. Көпчүлүгү мен пайгамбардын өмүр баяны жөнүндө сүйлөсөм, же сахабалардын өмүр баяны жөнүндө сүйлөсөм, көпчүлүгү мага телефонума жазышат, келип сурап кетишет да. Сиз сүйлөгөн мунул тарых, ушул өмүр баян пайгамбардын өмүр баянында жок го, биз окуган деп таң калышат. Ана мен айтам, сиз канча китеп окудуңуз? Десем, ал бир эле дейт. Демек ушул мен айтып жаткан окуяларды, болуп өткөн бүт бардык нерселерди даана билиш үчүн пайгамбар жөнүндө жазылган китептердин баарын аңтарып окуп чыгыш керек. Пайгамбарды сүйүш үчүн пайгамбардын өмүр баянын окуш керек. Экинчиси, пайгамбарды сүйүш үчүн пайгамбарга салават айтуу керек.
Үчүнчүсү, пайгамбарды сүйүү үчүн жашоосун пайгамбардын жашоосундай кылып өткөрүш керек. Эң акыркысы, пайгамбарды сүйүү үчүн пайгамбардын ыйык денеси жаткан Нурдуу Мадина шаарына барып, пайгамбардын өзүн, мечитин зыярат кылыш керек. Ошондо гана анын жүрөгүндө ушу 4 нерсе аткарылганда гана пайгамбарыбызга болгон сүйүүсү чыныгы сүйүү болуп жүрөгүн түпкүрүнөн орун алып ора баштайт. Менин бүгүнкү сабагымдын темасы бактылуу. Чын. Бактылуу деген сөз кандай таттуу, кандай уккулуктуу, кайра-кайра жазгың келет, кайра-кайра айткың келет, кайра-кайра уккуң келет ушул бактылуу деген сөздү. Бакыт деген ысымдар бар, бактыгүл деген ысымдар бар. Үйлөнүп үлпөттө бактылуу болгола деген сөз, эң көп айтылган сөз ушул бактылуу болгола деген сөз экен. Кимдир бирөө башка бир үй бүлөнүн сыртынан карап, кандай бактылуу дейт. Бала чакасы көп болсо, кандай бактылуу балдары көп дейт. Анткени анда перзент жок болуп калышы мүмкүн. Ден соолугу чың адамды көрүп, оорулуу адам кандай бактылуу дейт. Көзү көргөн адамды көз азиздер кандай бактылуусуң дейт. Айтор ушундай да, бактылуу деген сөз. Ары уккулуктуу, ары таттуу, ары салмактуу, кайталап уккуң келе берет, жана айткың келе берет да. Мен бүгүн ушул саамалыкка атайын ушул бактылууларды кубанкым келип, бактылуу деген тема даярдадым. Саала ражулун ахада салихин. Bir günü bir жигит улуу устаздардын бирине келип, факала лаху قل لي كيف أعرف أنني مكتوب من السعداء أو من الأشقياء. Айтыңызшы, устаз, мен өзүмдүн бактылуу же бактысыз экенимди ушу жакын арада же болбосо азыр сиздин алдыңыздан бурулуп кеткенге чейин билсем болобу деген. Чындап азыр ушул жердегилердин баары биз өзүбүздү аябай бактылуу сезебиз. Көптөн бери дартынан арыла албай, оңоло албай жүргөн адам дарыгердин жардамы менен шыпа таап, дабаланып, оңолуп, айыгып чыкса, ал өзүнчө бактылуу. Согунчогу канабаган төрөйлүк келин 5-6 жылдан кийин Алланын буйругу менен төрөп калса, андан өткөн бактылуу жок. Теңин таап, турмушка чыгып кеткен кыз аябай бактылуу. Айтор ушундай, кимдир бирөө карызынан кутулса бактылуу. Кимдир бирөөнүн перзенти алыстан эсен аман, ден соолугу чың келсе бактылуу. Айтор ушундай. Бардык жерге колдонсок болот. Бул жигит да устаздын алдына келип, айтыңызчы, мен ушул дүйнөдө өлбөй туруп, жакын арада же сиздин алдыңыздан азыр ушу бурулуп кеткенге чейин өзүмдүн бактылуу же бактысыз экенимди билсем болобу деген. Мен де өзүмдүн бактылуу экенимди же бактысыз экенимди билгим келет, Кудай сактасын. Баарыбыз ушул сөздү уккубуз келет. Көчөдөгү сел саякка жылуу тамак берип, аягына калың байпак, анан калыңыраак суу өтпөй турган, сууктан сактай турган аяк кийим берип койсоң, үстүнө калыңыраак тон жаап койсоң, андан бактылуу эч ким жок. Ага батирдин да кереги жок. Жумшак жастыктын да кереги жок. Чын. Ал ошонусуна бактылуу. Ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша бул дүйнөдө бакыт күтөт. Эми сиз өзүңүздүн деңгээлиңизди билишиңиз керек. Сиз кимсиз? Сиз мусулмансыз. Сиз муъминсиз. Сиз башка диндарларга караганда, башка дин тутунгандарга караганда сиздин деңгээлиңиз алда канча жогору. Бактылуу. Бул жөнүндө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир хадисинде мындай деп айтат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Качан эненин курсагындагы суу кою канга айланып, ал бир бөлүк эт болуп бүтүп, анан 120 күн болгондо, боюна бүтүп 120 күн болгондо, Аллах ябасуллаху малекен
Allah bir perişteni jönötöt. Jönötpöstөн buyurup fayu umaru al perişte Allah'tan buyruk alıp gelet. Bi arba'i kelimat 4 sözlü yazış üçün. Men apamdın kursağında 120 gün bolğonda dal uşul jerde uşintip süйлöшүm жазылган. Ушул кара микрофондо, ушул кара кийимде, ушундай болгон сулуу, мыкты, жылуу жүздөрдүн маңдайында дал ушул бактылуу деген сөздү бактылууларга айтышым 120 күн болгондо энемдин курсагында ошондо жазылган. Сиздин да ушул жерге келишиңиз ошондо жазылган. Келбей калгандардын тагдырына келбейт деп жазылган. Emelestedin. Ve yuqallah Allah ar bir koş boylu gelindin kursağındağı 120 gün bolğondo Allah'tan buyruq alıp jazat berişte. 4 nerseni jazat. Amelehu ve rizqa. Birinci bul dünyödөгү anın amalın jaz. Amalı kanday boluş kerek? Al жогору болуп иштейби мансаптуу, же ортодобу, же төмөн эл катарында эле иштейби? Эптеп септеп эле. Амал деп ушуну айтат. Ал адал жашайбы, арам жашайбы, тууру жашайбы же ууру жашайбы деп биз энебиздин курсагында 120 күн болгондо жазылат. Мына ол дүйнөдөгү жашоом энемдин курсагында жазылып калган экен да, мен алкаш болуп жүрүшүм деген анча-мынча аңкоолор чыгып калышы ыктымал. Уурдайт, тонойт, ичет, зинага барат, риба, сүткорлук менен жашайт. Бул адамдын тандоо укугу ушинтип жашоо. Бирок бир нерсени унутпаш керек. Сахлу Тустари деген табиин өткөн. Ал 19-20 жашындагы жигит башка достору менен дасторконго турганда, достору ашап жеп атса, Сахлу Тустари жөн гана кол кошуруп дасторкон чекесинде отурду. Достор айтты: "Эй Сахл, албайсыңбы?" Десе, "Жок, мен бала тарбиялап атам" деген. Сөздү карагыла. Орозомун деген эмес. Менин ден соолугум начар деп жебе койсо болот эле. Орозомун деп шылтоо кылса деле болот эле. Жок, бая тоюп алганмын, азыр таптагы эстеси өтпөйт десе эле болот эле. Бирок ал бизге сабак кылыш үчүн, досторуна дагы дарс бериш үчүн мен бала тарбиялап атам деди. Достор айтты: "Эй Сахл, сен эмне бизди аңкоо көрүп атасыңбы? Үйлөнсөң бир жөн, бала тарбиялам дейсиң. Үйлөнө элек туруп кайсыл балаңды тарбиялап атасың? Айтчы, сен эмне бизди аңкоо деп атасыңбы?" Десе, "Жок, мен туура эле сүйлөдүм. Туура эле сүйлөп атам. Силер түшүнбөй калдыңар окшойт. Ушул дасторкондогу силер ашап жеп жаткан тамактын ичинде мен күмөн кылган анча-мынча нерселер бар. Ошол күмөндүү нерселерди жеп койсом, ал каныма, жан дүйнөмө аралашып, анын жыйынтыгы менин перзентимдин чыгаарын түшүнгөндүгүм үчүн азыр кол узатпай турайынчы. Алкымымды адалыраак кылып, келечекте менден жарык дүйнөгө келген перзент амалы мыкты болуп жазылыш үчүн" деп атат. Субханаллах. Менин келинчегимдин курсагына менин перзентим бүтүп 120 күн болгондо Аллах периштеге анын амалын эң мыкты кылып жаздырыш үчүн азыр мен анын арыгын чаап атам деген. Курсагыңардагы перзентиңердин эртеңки келечеги мыкты болуш үчүн күйөөңөр менен силер адал алкымдуу болушуңар керек. Ошондо ошол бактылуу болот. Варисқа. Экинчиси ырыскысы. Кандай? Бай жашайбы, бардар, же кедей жашайбы, сел-саяк болуп көчөдө. Азыртан Аллахым урпагымды бардар кыл, бирок колу узун, жоомарт, ай-көл кыл, берешен кыл, төгүн чачын кылып бере турган кыл деп дуа кылыш керек азыртан. Үчүнчүсү, эжеле.
мөөнөтүн жазат. Ажал деген ал мөөнөт деген. Качан өлүшүн, каерде өлүшүн, кантип өлүшүн, эмне себептен өлүшүн жазат. Биз айтабыз да. Аттың арман ушу машина менен тияка чыкпай калганда өлбөйт эле деп. Же аңчылыкка барбай калганда аңдан түшүп кетпейт эле, тиги аскадан аңгеке түшүп кетпейт эле. Же тияка барбаганда көлгө чөкпөйт эле. Же мындай болбогондо тигинде болбойт эле дей беребиз. Анын каерде, качан, кантип, эмне себеп менен өлүүсү энесинин ичинде 120 күн болгондо жазылып коюлса, кантип ал өзүн өзү ооздуктап жүргөндөп тормоздоп токтотуп калсын. Кимдир бирөөнүн 10 күндүн бир күнү ачыл элек турмушка чыга элек кызы өлөт. Кимдир бирөөнүн үйлөнө элек уулу, кимдир бирөөнүн наристеси, кыткылыкта ууртуна жылмай кирип күлүп калган наристеси өлөт. Кимдир бирөөнүн наристеси төрөлүп чарчап калат. Анткени анын курсагында турганда Аллах Таала ошону жазып койгондо. Ага биз эч кандай өмүр улап бере албайбыз, сактап да кала албайбыз. Анан аттың топурагы тияктан буйруп тур да, бул жака келбей калды да деп кээ биргилер кайгыра берет. Аллах Таала периштеге буйруйт. Ушул 4 нерсени өлүп көмүлө турган жеринин мүрзөсүнүн топурагына аралаштырып сыя кылып анан жаз дейт. Периште биздин тагдырыбызды жазганда кайсыл жердин топурагын алып мачтап туруп сыя кылып жазса, дал ошол жерге барып көмүлөбүз. Дал ошол жерге барып көмүлөбүз. Элестеткиле, 41-жылкы согуштагы бабаларыбыз. Россиянын токойлорунда калган. Демек, алардын энесинин ичинде тагдыры жазылганда ушул жакта өлөт деп жазылган, өлдү да. Биринчиси амалы, экинчиси ырыскысы, үчүнчүсү ажалы. Эми 4-үнчүсү бактысыз же бактылуу экени жазылат. Субханалла. Карам, бактысыз же бактылуу экени жазылат. Субханалла. Ошондуктан Аллахым бизди бактысыз кыла көрбө, бизди мээримиңден качып, сенин ырайымыңдан куржалак калган бактысыздардын катарына кошпо, бизди бактылуулардын катарына кош деп ата эненин дуа кылуусу, ошол эненин өзүнүн курсагындагы түйүлдүктүн бактылуу болуп, тагдыры бактылуу болуп жазылышына ата менен эненин дуасы себеп биринчи. А бизде эмне дейт? Эптеп бир нерсе кылып төрөп ал. Эптеп бир нерсе кылып. Эптеп деген биягын кыйшайтып, биягын эптеп салаңдатып кагып койгон нерсени айтат. Перзенти душени төрөйбү? Элестетсеңиз, перзенти душени төрөйбү? Эптеп септеп, аны эптеп септеп бир күн суу ичип коюп, 2 күндөн кийин нан жесем болот, эптеп коюп жүрө бер, эмне болот экенсиң? Жашоодо ушундай жаша өкүнбөгүдөй болуп, ушуну жасабай калбакмын да деп. Бирок ахиретти унутпай жаша. Мына карабайсызбы? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам эненин ичинде бактылуу жана бактысыз экендигибиз жазылып атат. Бул жердеги бактылуу жана бактысыз экендигибиз ал маани тозокулук жана бейиштик экендигибиз жазылып атат. Абу Хурайра пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам отурган учурда Абу Хурайра келип пайгамбардан сурады. Я Расулалла, бул сиз айтып атасыз. Бактылуу жана бактысыз экендиги жазылат деп атасыз. Эгерде биздин тозокулук жана бейиштик экендигибиз, бактылуу жана бактысыз экендигибиз энебиздин ичинде эле 120 күн болгондо тагдырыбыз чечилип жазылып калган болсо, анда эмне себептен биз намаз окуп атабыз бул жерде? Анда тагдырыбызга сүйөнүп эле жашай бербейбизби деди. Пайгамбарыбыз айтты: эгерде Аллах Таала кимди энесинин курсагында 120 күн болгондо аны бактылуу деп периште жазса, анда ал киши жалаң бактылуу иштерди, бирөөлөрдү бактылуу кыла турган иштерди жасайт, өзү дагы бактылуу боло турган иштерди жасап, бактылуу боло турган сөздөрдү сүйлөйт. Бейиштик боло турган иштер анын көзүнө өтө жеңил көрүнөт. Намаз,
орозо, зекет, хаж, кайрымдуулук жана башка иштердин баары бул үчүн өтө жеңил көрүнөт. Ошонусунан билип туруп эле сен бейиштик экенсиң деп кой. Кайсы бир кишиге намаз жөнүндө сүйлөсөм, окуй, кантип, ушинтип чыдап окуйсуңар, мен кышында таарат алганда кыйналам, эңкейип тон коюп ушун кантип окуйсуңар, зекет, зекет мен өзүм топтогондон элге беремби, койчу окуй. Хажды сүйлөсөң дагы, ким ислам аркандарын оор кабыл алса, жерисе, аткаргысы келбесе, анда этият боло бергиле, ал апасынын ичинде 120 күн болгон бактысыз деп жазылып калгандардын бири ушул. Ал эми бул жигит жанагы улуу шейх, улуу устаздын алдына келип, мен өзүмдүн бактылуу жана бактысыз экенимди билсем болобу десе, فقال الرجل الصالح يا ولدي улум, العلامة الفاصلة بين السعادة والشقاء هي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. İnsan özünün bактылуу жана бактысыз экенин ачык эле билип алса болот. Билгенде да ушунчалык даана билсе болот. Кантип? Бирле салават менен чечилет. İnsandын бактылуу жана бактысыз экени бирле салават менен билинет. فانظر لنفسك إن كنت تواظب في الصلاة على النبي فاعلم أنك من سعداء الدارين. Özüңүзгө сар эсеп салың. Өзүңүзгө тиктен. Өзүңүздү өзүңүз текшерип көрүң. Сиз бир күндүн ичинде канча жолу ырдайсыз? Кебиркилер сулук жок деп ырдай берет го. Сулук болсо мейли уккун келет. Же окшо сөйлөйүн. Чын. Андан көрө ага жаңылмачыл айтып коюш керек. Сиз канча жолу кыңгырандыңыз? Канча жолу кечеги айтылган анекдотту кайталадыңыз? Ушу досума бир айтып коеюнчу. Кайра угат, кайра окуйт, кечеги тасмаларды, кечеги жазууларды окуйт, угат, көрөт. Бирок сиз өзүңүзгө салесип салыңчы. Сиз бир күндө пайгамбарга канча жолу салават айттыңыз? Канча жолу салават айттыңыз? Bir gündögü 5 vakit namazda siz kança болгону biz 5 vakit namazda gana salavat aytıp kalabız. Ulu ustaz aytıp жатат. Özüңü özüң sarесеп sal. Özüңdү özüң tekşer, özüңдөн özüң sora. Пайгамбарга канча жолу салават айтсаң, демек сен inneke min suada ad-darain. Эки дүниөнүн бактылуусуң сен. Бирле дүниөнүн эмес деп атат. Эки дүниөнүн бактылуусу сенсиң. Аллаху акбар. Аллаху акбар. فقال الرجل. Анан жанагы жигит улуу устаздар бир нерсени сүйлөгөндө сөз түрдө бир аятка же бир хадиске таянып далилдеп сүйлөйт да. Ушул менин бактылуулугумду салаватка алып келип такап коюп атасыз да. Ошо салават айтсам эле бактылуу экенимди бир нерсе менен бир далилдеп бере аласызбы? Деди. فقال الصالح улуу устаз айтты. الدليل واضح في قول الحق. استعوذ بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Устаз болгонда да Аллахтын аятында бар далил. Мына мисалы. Инналлаха ва малаиката. Аллах өзү периштелер кошулуп юсаллуна алан набий. Пайгамбарга салават жолдошот деп атат. Субханаллах. Аллах өзү мээримин төгөт. Салават деген Аллахтан салават болсун деген Аллахтын мээрими. Периштелерден салават болсун пайгамбарга деген периштелердин кечирим сурап берүүсү болсун. Адамдардын салават болсун пайгамбарга деген адамдардын дуасы болсун деген сөз. Аллах жана периштелер, Аллах өзү жана периштелер кошулуп пайгамбарга салават жолдобот. Я айюхаллазина аману. Аллах айтты.
Андыктан эй ыймандуу бенделерим, силер де пайгамбарга салават жолдогула деди. Караң, ушул аят өзү далил. Пайгамбарга Аллах өзү мээримин төгүп атса, периштелер дуа кылып атса, Аллах мээримин төгүп периштелер дуа кылып атканда, койчу деп тескери баскан адамдан бактысыз адам жок да. Пайгамбарга мен да салават айтып калайынчы деп салават айткан адамдан бактылуу инсан жок өзү бул дүйнөдө. Эң бактылуу инсан пайгамбарга салават айткан инсан. Шуну бир билиң. Эң бактылуу инсан жоготкон нерсесин таап алган. Көптөн бери жүрөгүн өйүп келген карызынан кутулуп, дартынан даба таап, шыпа таап айыккан адам эмес. Эң бактылуу адам пайгамбарга салават айткан инсан. Бактылуу бар. Анан өтө бактылуу бар. Жөнөкөй бактылуу бар. Аябай бактылуу инсан бар. Биз тойдо 2 жаштын тоюна барганда бактылуу болгула, кармашкан колуңар үзүлбөсүн деп баягы тилге жат болуп калган сөздөрдөн чыга албай рамканын ичинде жүрө беребиз. Ушул өзү жетиштүү, чындап айтканда. Бактылуу болгула деген сөз кандай сонун сөз? Бактылуу инсан бар. Ал кандай инсан? Ал хуал муазиб би шаклин яумийин фи ссала аля набий. Бактылуу инсан ал күнүгө өзүнө бир вирд кылып алган. Вирд деген бир озыйпа кылып алган. Бир эсеп. Мен бир күндө пайгамбарга 100 жолу салават айтам деп чек кылып алган. Намаздагы салаваттардан тышкары ал бир күндө 100 жолу салават айтат. Басса турса 100 жолу жеткирип коюп токтотот. Бул адам бактылуу, анткени ал пайгамбарга салават айтып атат. Аябай бактылуу инсан бар. Андай бактылуу чанда табылат да сейрек кездешет. Өтө бактылуу инсан бар. Мен ишенем ушул залдын ичинде ошондой бактылуу инсандар бар деп. Фал асад, ал чанда кездешкен өтө бактылуу инсандар кимдер десе, хуаллази сарат ас-салату аля набийи хия тааму ва шарабу ва фикру ва хамму вал хава аллази ятанаффас. Эң бактылуу инсан ал кандай десе, салават анын жан дүйнөсүнө аралашып, салават анын жашоосу болуп калган. Салават анын тамагы, тамак жеп атса дагы салават менен жейт. Салават анын суусундугу болуп калган. Су ичсе дагы, чай ичсе дагы салават. Салават анын кийими болуп калган. Кийимин кийип атса дагы Аллахумма салли аля Мухаммад. Кээ бир аксакалдар бар, азыр көз өтүп кетти. Чын. Мен таң кала берчү элем да. Таң калам да. Койчу ушу бидатын таштабады деп. Ачыгын айтыш керек менен жаш мезгилимде. Ассаламу алейкум десем, ва алейкумуссалам деп жооп алат. Же ал салам айтат. Мен ва алейкумуссалам деп колумду узатар да, Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад деп учурашкан аксакалдар бар эле. Эгер билсеңер, азыр эстейсиңер. Бар беле ушундайлар? Бар болчу. Азыр алар сейрек кездешип өтүп кетти. Мына ушулар алардын жашоосуна салават аралашып кеткен. Кийген кийиминде да салават бар. Жаткан төшөгүндө да салават бар. Жатарында бисмиллах дейт, Аллахумма салли аля Мухаммад деп жатат. Турганда да салават бар. Чыкканда да салават, киргенде да салават бар. Жада калса алып аткан деминде да салават бар. Мына ушул инсан эң бактылуулардын бактылуусу ушул. Айтайын дегеним, бүгүн ошондой бактылуу инсандар жыйналды. Сумма ضربت عيون الرجل بالدموع وبكى من كلام الصالح. Устаздын бул жообун уккандан кийин жигиттин көздөрүнөн мөлт-мөлт жаш ылдый куюлуп. فقال صالح نزول دموعك تلك هي بداية السعادة عنك. Кагылайын улум. Көзүңдөн ылдый агып жаткан жаштар, көз жаштар бул сенин бактылуу болушуңдун биринчи кадамдары. Пайгамбарга болгон сүйүүң ойгонду. Мына эми салаватыңды баштай бер. ولولا أنك سعيت ما تركتك نفسك وجئت لتسألني. Эгер де сен бактылуу болбогонуңда,
анда сен менден өзүңдүн бактылуулугуңду сурап, салават жөнүндө укпай бул дүйнөдөн өтүп кетет элең. Көзүңдөн тамган, ылдый аккан жаштардын баары сенин бактылуу болооруңдун биринчи башталгыч кадамдары. Эми буюрса, сейрек кездешүүчү, чанда табылуучу эң бактылуулардын катарына кошул деп жолуна салган. Кагалайын бактылуулар. Сейрек кездешүүчү эң мыкты бактылуу апалар, эжелер, жеңелер, карындаштар. Жашооңуздар салават болсун. Жан дүйнөңүздөр салават менен гана нурдансын. Тамак, жемек, ичмек, суусундук, кийим, басуу, чыгуу, кирүү, жатуу, туруу, сүйлөшүү, учурашуу жана бурулуп кетүүнүн баары салават менен башталып, салават менен бүткөндө, анда сиз бактылуулардын ичиндеги эң бактылуусу сизсиз. Иншалла. Меккеде Ассаламу алейка айюхан набийю деген музей бар. Ассаламу алейка айюхан набийю деген. Эй пайгамбар, сизге салам болсун, тынчтык болсун деген музей бар. Көп турду, бирок кийинчерээк кандайдыр бир себептер менен жабылып калды. Мен ар барган сайын ошого киргенге аракет кылат элем. 3 жолу кирдим. Болбосо ал музейге ар бир өлкөнүн падышалары жана тийиштүү болгон адамдар кирет эле. Аллах насип кылып 3 жолу кирдим. Мен өзү сираны жакшы окугам. Сира деген пайгамбардын өмүр баянын өтө жакшы окугам. Өтө жакшы окугам. Өтө жакшы сабак бергенге аракет кылам. Бирок мен ошол музейге киргенде мен сираны такыр окубапмын деп өзүм жемеледим. Ал музейдин ичине киргенде жан дүйнө башкача. Набийюк янтазиру. Сизди пайгамбар күтүп атат деген чоң жазууну көрөсүз. Сизди кийинки бөлмөдө пайгамбар күтүп атат дегенде жүрөгүңүз эмнегедир аңтарылып, көзүңүздөн эрксиден жаш чыгып, кадимгидей дене дүүлүгү өзүңүзчө титиреп киресиз баягы бөлмөгө. Ушунчалык бир аураны башкача кылган, ал жерде пайгамбардын төрөлүүсү, ушунчалык чоң шаша баягында чоң экрандар менен берилген, баякыларды угуп, окуп, эми арабча деп албетте окуп, ушунчалык жетик даана жазылган. Бүткөнүңүздөн кийин аягында сизди пайгамбар кийинки бөлмөгө чакырып атат деген жазуу чыгат. Тияка киресиз, тияка киресиз, тияка киресиз. Акыры барып сизди кайгылуу окуя күтүп калды окшойт. Анткени пайгамбар жарыктуу менен кош айтышты деген бөлмөгө киргизет сизди. Ушунчалык бир башка дүйнө менен, башка дүйнөдөн башка дүйнөгө өтүп кетесиз. Анан эң аягында пайгамбар менен коштошуп чыккандан кийин пайгамбарды балким сиз сагынарсыз, туурабы? Албетте сагынасыз да. Эгер чында пайгамбарды сагынып атсаңыз, анда кийинки бөлмөгө чыгыңыз. Сизди пайгамбар колдонгон буюмдардын баары күтүп атат деп, чоң залда пайгамбардын колдонгон буюмдарын, казанын, чөмүчүн, кийимин, чокоюн бүт баарын коюп койгон. Барып жанына барып көзүңүздү тамчылатып анан чыгасыз. Тиякта сизди ошол музейди түзгөн директор жетекчиси күтүп алат. Мени күтүп алды. Шейх саат убакыт каласыз, мен сени бир тууганымдай көрөм деп анан көз отуруп сүйлөшүп калдык. Баштан өткөн окуянын баарын ушунча узун сүйлөдү. Мен өзү узун сүйлөгөн адамдарга чыдам жок да, сабырым жок чындап айтканда. Мындай чоң болгону менен сабырым кичине окшойт меники. Чыдабайм. Бирок ошол кишинин ушундай узун сүйлөгөнүн ушунчалык уктум, анткени ал мен үчүн пайдалуу эле да. Жык барактар. Эми тиягынан кыйшайып, биягынан мындай жазылган барактар. Мына жакта жык ручкалар турат. Аура вал калам dedi, вала калам dedi. Ручкалар менен барактарды көрүп атам dedi. Дагы эмнени көрүп атасың dedi. Ошол эле дедим. Дагы эмнени dedi. Ошол эле дедим да. Десем ал мен көргөндү көрө албай атасың dedi. Коркуп кеттим. Жүрөгүм шуу dedi. Анан ал кадимгидей ушинтип турганда көзүнөн бир тамчы жаш айнекке тамчылап кетти да. Мен катуу сүйлөп алдым окшойт деп. Эмнени көрүп атасың сен десем, шафаат набийи, мен пайгамбардын шафаатын, анан Аллахтын сулуулугун көрүп атам dedi да. Кантип десем, кыяматта Аллах Таала, эй Мухаммад, өзү аты Мухаммад, доктор Мухаммад, эй Мухаммад, сен дүйнөдө эмне иш кылдың?
Beyişke giriş için emne iş kıldın? Men, ya Rabbim, men beyişke girişim kerek dep kıyqıram. Oşunda Rabbim, sen beyişke giriş için emne iş kıldın dep menden sorasa, Rabbim, men beyişke giriş için mi deydi. Men baldarıma ayttım deydi. Bunu olar büt bardığın benim kepinime top gömösüңөр. Kıyamatta menin beyişke girişime uşul baraktar menen ruçkalar güve bolat. Men paygambardın ömür bayanın dünyödөгү çoğ alımdарды kıdırıp, alardın oğuzundan, kitepte tappay kalganında alardın oğuzundan alıp şimdi tüzdüm uşul muzeydi deydi. Oşondoğu жазып oturgandagı ruçkalar 41 ruçkanın pastasını tükettim deydi. Oşondoğu uşul sömey men orton kolun ortasındagı uşul жоруп кеткен baraktar menin beyişke girişime söz türde sebepçi bolat degen. Ошентип ыйлап айтып берди да. Айтайын дегеним, кагылайыңдар. Пайгамбарга кусалыгын, сагынычын, сүйүүсүн, арзуусун билдирип кат жазгандар. Кыяматта силердин бейишке киришиңерге, пайгамбар силерди кучактап чыгышына бирден бир себеп ушул катыңар себепчи болот иншалла. Ушул жазган катыңар себепчи болот иншалла. Ишенип койгула. Мен пайгамбарга кат жазгам, сагынгандыгым үчүн, сүйгөндүгүм үчүн, куса болгондугум үчүн, көксөгөндүгүм үчүн жазганмын, я Рабб, деп ушунуңарды эртең шылтоо кыласыңар иншалла. Ушул бактылуу деген сөз Кур'анда да келген. Кур'анда да бар. Көпчүлүк маани бере бербеген сөз Кур'анда Худ сүрөсүнүн 105 анан 108 аяттарында келишет. Жакшылап оңуң. Худ деген сүрөнүн 105 108 аятында бар. Үйгө барып Кур'андын котормосун ачып бир окуп коесуң иншалла. Астагфирулла. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد صدق الله العظيم. Al günü, al kaysıl gün, al kıyamattan hep жатат. Al günü Allah'tın ruhsatsız hiç bir can oğuz açıp söyley albaydı. Al günü Allah'tın ruhsatsız hiç bir can oğuz açıp söyley albaydı. Allah ruhsat bergenler gana söyleydi. Allah ruhsat bermese söylebeydi. Söylebey bir işe gerek, söylebey tozoğa gerek. Allah söyletse söyleyiz. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Oşol söylebey turganların arasında baktısız tağırağı tozokuluklar da var. Ve sa'id baktulu tağırağı beyişlikler de var da batat. Subhanallah. Allah'ın şol beyişliklerin katarına koşkan ya Rabbi. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. Men aytkan jana baktulular albatta al dünyadagi jasagan eng mıқты taqvalik ibadatlarının negizinde fafil jannah beyişte bolat dep atat. Allahu akbar. Baktulular kayakta bolat, alar beyişte bolat. Demek baktulu degen al beyişlik degen söz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den soraştı sahabalar. Ya Resulallah, İnne sa'id. Ya Resulallah, baktulu degen kim? Subhanallah. Peygamberden soragan. Baktulu degen kim dep. Peygamber aytpaptır, süygönüne jetken baktulu dep. Bizçesinen. İnne sa'id limen junnibel fitan. İnne sa'id limen junnibel fitan. 3 jol aytkan. Baktulu dep, bul dünyanın zapkısı taptakır anı toru bagan. Bul dünyanın katu аябай ызгар запкысы. Мисалы, адамды мүңкүрөтүп, мүдүрүлтүп, чөк түшүп, отургузуп кое турган бир оор иштер бар да. Аябай катаал иштер бар. Ошол ла илаха иллаллахты дагы, намазды дагы, салаватты дагы уруттуруп коет деп атат.
Ошол учурда ал адам бактысыз болуп калат. Бактылуу ким десе, Аллахтын оор сыноолоруна кабылбай, жеңил желпий жашап жүргөндөр бактылуу деген. Кудайга шүгүр. Кээде мынтебиз да. Такы ишим болбой атат. Антсем де болбой атат, мынсем де болбой атат, ушу мени бирөө байлап койгон окшойт дейт. Эң аяк ушу бирөөгө өтөт да, мени бирөө байлап койгон окшойт дейт. Сени байлап не кылат эле сен, ушу жулкунуп атасыңбы? Азып аткак ушу. Айтат да. Муну ишти кылсам деле болбойт, тиги ишти кылсам деле болбойт. Эч ишим жүрүшпөй атат. Мен бактысыз окшойм дейт. Жок. Бактысыз деген ла илаха иллаллахты айта албай өлүп калган адам бактысыз. Бактысыз деген ла илаха иллаллахты тирүү жүргөндө дагы айта албаган инсан бактысыз. Бактысыз деген ла илаха иллаллах деген адамдарды, даватчыларды чакырып турганын көрсө дагы барбай койгон адам бактысыз. А сен ишиң жүрүшпөй атат, макул. 10 сомдук нерсеңди 20 сомго сатышың керек эле, 12 сомго сатып, жыйынтыгынан, налогтон, соцфонддон, карыздан, тияктан бияктан карыз болуп калдың. Бирок сен тирүүсүң да, сен бактылуусуң, сен тирүүсүң да, өлүп калган жоксуң да. Эки аягыңды басып атасың, мүңкүрөп жатып калган жоксуң да. Сүйлөп атасың, дүлөй болуп калган жоксуң. Көрүп атасың, сокур болгон жоксуң. Ушунун өзү бактылуулук. Пайгамбар бекер айткан эмес да? Эң бактысыз инсан ал ким десе, мол дүйнөнүн бардык катуу сыноолоруна кириптер болуп, намазды, ла илаха иллаллахты, салаватты унутуп калган инсан деген. Ас-саид мен уайза би гайри. Бактылуу деп кимди айтабыз? Бактылуу деп башка адам себептүү жакшы насаат алып акылына кирип калган инсан. Мисалы, бир устаз келип мага насаат айтып атат. Садыбак кыз, момундай болгон, кечеги жасаганың жарабайт. Аны менен уят болосуң, элди да уят кыласың деп бирөө мага насаат айтып атса, муну ол жактагылар бүт барып, ата, туура айтып атат. Бизде ошондой болуп калбайлы деп мага айтылып жаткан насааттан өзгөлөр сабак алса, ушулар бактылуу да. Ушулар бактылуу, сиздер бактылуусуздар. Мага айтылып жаткан сабактан алып сабак алган адамдар эң мыкты бактылуулар ушулар. Бактылуу ким? Бактылуу десе, 2 кабат тамы бар, үй жайы бар, темир тулпары бар, базарда соода точкасы бар, түйүнү бар, мыкты достору бар, жана башка. Жок, андай эмес. Булардын бүт баары эртең өчүп кала турган, же бөксөрүп, кемейип кете турган бактылуулук болуп эсептелиши мүмкүн. Чыныгы сиз менен мүрзөңүздө, ахиретиңизде бирге боло турган бактылуулук ал кайсыл? Эң бактылуу инсан ким өзү? المحظوظ الذي يعلم أن من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه ويقرأها. إن بختلو إنسان بقرة سورة إن آخرقي إيك آية جاتة دائم أقب جرغن إنسان بختلو. Анткени пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ким Бакара сүрөсүнүн эң акыркы 2 аятын окуп койсо, кафатаху. Бул мынол түндөгү, ушул күндөгү ибадаттардын бүт баарын өзү жетиштүү деп атат. Бүт баарына жетиштүү. Ал кайсы? Астагфирулла билlah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Ayağına çiğ. 2 minut vaqt ketedi. 2 minut vaqt ketedi. Obonga salıp, anı nары beri kılbay ele, jönle katarlı mına şırıl okup koyası boldu. Birili jol okuysun. En baktılı insan sizsiz. Subhanallah. En baktılı insan kim? Baktılı insan al, apasının yüzüne tigilip tiktegen insan baktılı. Apaları varlar, tiktep algılar. Baktılı insan kim? Al atasının yüzüne bırış kirgen yüzüne tiktep, bırış düşken kollarını karmap, uşalap, alim sabak kılıp, söyleşip oturgan insan baktılı. Baktılı insan kim? Al kol koşurup tik durup, kamatta durup, namaz okup, anan beşenesi menen sajda kılıp, göz yaşını köldötüp, jay namazın kirdetken adam baktılı. Көп уктап, жастығын кирдетпей, көбірек сажда қылып, жай намазын кирдеткен адам бактылуу. المحظوظ бактылуу ким ал? الذي يعلم أن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ويقرأها. Бактылуу ким? Ал бактылуу
күнүнө аятал курсуну намаздан кийин зерикпей окуп жүрсө, билип койсун, ким аятал курсуну намаздан кийин зерикпей бир жолу окуса, ал өзү тирүү басып жүрүп бейишке кирип кетиш керек болчу. Бирок Аллахтын бул дүйнөдөгү бенделерине сунуп койгон бир мыйзамы бар, өлүү деген. Ошол өлүм деген мыйзам жеңет, андан кийин кайра тирилгенде басып бейишке кирип кетет деп атат. Эгер өлүм болбогондо аятал курсуну окуган киши түп-түз басып жүрүп бейишке кирип кетмек деп атат. Аятал курсуну ким окуса бактылуу. Абу Хурайра риwayat кылат. Bir günü peygamber meni mına ol orozo pitirge түшкөн ушул buğday, arpa жана башка нерселердин баарын сен кайтарып тур dedi. Ошондо күгүм киргенден кийин бирөө келди. Sen kimsin dedim. Жанагы адды беле бир аз берип койчу, кембагалмын, кедеймин, бала чака көп, ачка калдык, ыйлап отурушат тигилер dedi. Бар кет. Жогол. Болбо сени азыр пайгамбарга алып барам, сазайыңды берип коет. Бар. Уят болуп каласың десем, кетип калды. Пайгамбар эртең менен Багдадка келгенде Абу Хурайра кечеги күгүмдө сага жолуккан эмне деди эле. Аны эч ким көргөн эмес, уккан эмес. Пайгамбар Абу Хурайрадан сурап атат. Я Расулалла, билбейм, таанбайм, чоочун бейтаныш. Келип ал, берчи, үйдө балдар машка отурат дегенден, бар кет, мен пайгамбарга алып барам, болбосо сени десем, кетип калды. Мейли деп койду. Экинчи күн келди ал. Үчүнчү күн келди. Төртүнчү күн келгенде кетип кал. Болбосо азыр сазайыңды берем. Пайгамбарга алып барам десем, жан соога. Кичине бир жардам кыла көрчү. Эмне кылышым керек? Кичине будай берчи. Эгер кичинекей будай берсең, мен сага ушундай бир дуа үйрөтөм. Эгер ошону бир эле жолу окуп койсоң, Аллах тараптан сага ушундай бир тосмо коргон болот. Эч ким, эч нерсе, эч качан сага зыян бере албайт. Ал эмне десем, кеч киргенде аятал курсуну бир окуп кой. Түнү бою сак саламат кыласың. Бир да шайтан, бир да жин келбейт. Таңга барганда дагы аятал курсуну бир окуп кой. Кечке чейин бир да шайтан, бир да жин келбейт. Ошондой деп кетти. Эртеси пайгамбар келип, кечеги эмне деди эле, мен баарын айтсам, пайгамбар күлүп туруп, "Зака шайтан." Дал ошол өзү шайтан болчу, сени сынап келди да, деп атат. Субханалла. Дал ошол сага аятал курсуну үйрөткөн өзү шайтан болчу. Ал өзү сага чындыкты айтыптыр, бирок ал жалганчы. Аятал курсуну окуй бер, ал эч качан сага келбейт. Ал ушундай жалганчы, бирок айтканы сага ал чындык деген. Аятал курсуну дайым окуп жүрүңүздөр. Сизден бактылуу инсан жок эгер окуй турган болсоңуз. Бактылуу ким? Кул хуаллаху ахад, Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуган инсан. Куранды баштан аяк хатмы Куранны соон алган инсан бактылуу. Бактылуу ким? Бактылуу ар бир намазында Аллахумма гфир лил муъминин вал муъминат вал муслимин вал муслимат ал ахьяи минхум вал амват. Аллахым, дүйнө жүзүндөгү мусулман эркек аялдардын, момун эркек аялдардын, алардын тирүүлөрүн да маркумдардын бүт баарын күнөөсүн кечиргин деген инсан бактылуу. Анткени пайгамбар өзү айткан. Ким бир муъмин үчүн же дүйнө жүзүндөгү момун мусулмандар үчүн Аллахтан кечирим сурап берсе, жер жаралгандан баштап кыямат болгонго чейинки момун мусулмандардын санчылык сооп ага жазылып турат деген. Субханалла. Сиз үчүн ушул оорбу? Аллахым, дүйнө жүзүндөгү момун мусулмандардын баарынын, аял эркек, чоң кичине, тирүү жана маркумдардын баарысынын күнөөсүн кечир дең, сизге миллиарддаган сооп, сизге бонус болуп түшүп турат. Бул хадис. Сизден өткөн бактылуу инсан жок. Жөн эле дуалар сиз үчүн түшүп турат. Бактылуу ким? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жатаарда бирде күнөөң калтырылбай, күнөөңдү жууп анан жат деди. Жатаарда. Субханалла. Түнү жатаарда биз жатып атканда ушундай проблемаларды айтып, түйшүктү айтып, телефон звонокко коюп, кайра коюп, WhatsApp'тан келип калбаса экен, дагы эмне боло экет болуп атат деп.
Качан уктаганды билбейсиң өзү. Таң аткача бирөөнү издеп жүрүп түш көрүп өтүп кетесиң. Анткени сен бирөө менен угдалашкансың да. Келип калабы кет. Пайгамбарыбыз жатарда күнөөңдү толук жуумайынча, күнөөңдөн кечирилмейинче уктаба деген. Сахабалар я Расулулла кантип? Өзү жаткан атсак, өзү уктаган атсак, кирпигибизден ушу уйку куюлуп атса, кантип жуабыз күнөөбүздү? Пайгамбар айтты, жөн эле. Төшөгүңө келип жатарда, ла илаха иллаллах, вахдаху ла шарика ла, лахул мулк, ва лахул хамд, юхйи ва юмит, ва хува хайюн ла ямут, биядихил хайр, ва хува аля кулли шайин кадир. Субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим. Ма ша Аллаху кана ва ма лам яша лам якун. Жат күнөөңдүн баары кечирилди деп атат. Сизден өткөн бактылуу инсан жок. Сизден өткөн бактылуу инсан жок. Аллаху акбар. Субханаллах. Не бир окумуш мыкты бактылуусуз. Ар бир кадамыбызда, ар бир көз ирмемде, ар бир кыймылда биз өзүбүздү же бактылуу кылабыз, же бактысыз кылабыз. Чын, же бактылуу кылабыз, бейиштик кылабыз, же тозокулук кылабыз, бактысыз кылабыз. Кудай сактасын. Болбогон нерседен бир ширк кылабыз, бактысыз болобуз. Болбогон жерден имани сөздү сүйлөйбүз, бактылуу болобуз. Эң бактылуу инсан ким дагы? Пайгамбар айтты. Субханаллах вальхамдулиллах ва ла илаха иллаллах валлаху акбар деген сөздү бир эле жолу айтып койгон инсан бактылуу. Субханаллах. Жөн эле. Субханаллах вальхамдулиллах ва ла илаха иллаллах валлаху акбар. Сизден өткөн бактылуу. Ушул жерге келгенден бүт баары бактылуу, алхамдулилlah. Ушул сөздөрдү уккандардын бүт баары бактылуу. Келген кадамыңарга ыраазы болушуңар керек. Аллах таала насип этти. Ушундай бактылуулукту насип этти. Бактылуу кыла турган сөздөрдү угууну насип этти. Ушул жерге келгендердин өзү бактылуу. Сөзүмдүн эң аягында bir alımdan soruştu. Men ashadun nas. Adamların içindeki dağı en baktılısı kim? Adamların içindeki en baktılısı kim dedi. Al aytdı. Men as'adan nas. Adamlarda kim baktılı kılalsa, oşul baktılı dedi. Subhanallah. Adamlarda kim suyunt alsa, kim kuvant alsa, kim alardı baktılуу kılıp bir tartуу kıla alsa, oşol insan baktılуу деген. Жашоодо пайгамбарга салават айтуу менен эч бир жерде жолукпаган чанда сейрек кездешүүчү бактылуу инсан болуп, анан адамдарга эң мыкты нерселерди берүү менен, айтуу менен, жеткирүү менен башка жагынан дагы сейрек кездешүүчү эң мыкты табылгыс бактылуу болуп жашообузду баарыбызга насип этсин. Аллахым баарыңыздардан разы болсун. Ассаламу алейкум